Амансыздарбы көрөрмандар. Өмүрбек Бабанов менен бир мунасага келдик. Биздин ортобуздагы соттук териштирүү боюнча айрым адамдар ортого түшүп, маселени жайынча чечүүгө чакырды. Алардын демилгеси аркылуу Бабановдун өкүлдөрү менен жолугуп, ортодогу талаштуу маселени талкууладык. Бабанов мырзанын өкүлдөрү мен даярдаган материал коомчулук тарабынан бир тараптуу кабыл алынып калганын белгилешти. Анткени анын мурдагы өнөктөшү Бабановду соттун чечими жок, далилсиз жана негизсиз айыптаганын айтышты. Мен болсо башынан эле айтып келгендей, бир тарабы менен дос, экинчи тарапка кас эмесмин. Материал даярдоодо кесиптик милдетимди гана аткаргам жана бейтараптуулукту сактоо үчүн экинчи тарапка кайрылганымды белгиледим. Мен алган интервьюдан кийин Бабанов да өнөктөшү менен түзүлгөн жагдай тууралуу өз чындыгын коомчулукка ачыктап, бир катар орчундуу жана талаштуу жагдайлар бар экенин айткан. Алар боюнча азыркы учурда да соттук териштирүүлөрү жүрүп жатат. Ошентип, натыйжада Өмүрбек Токтогулович менен бир мунасага келип отурабыз. Ушуну менен соттук териштирүүлөрүбүз токтотулат. Бабановдун өкүлдөрү бүгүнкү соттук жыйында мага коюлган 1 миллион сомдук доону кайтарып алышты. Эмнеси болсо да кежирлик кылбай, эрегишти токтотконубуз туура чечим десек болот. Ал эми мурдагы өнөктөшү менен соттук териштирүүлөрү улана берет. Бизди колдогон санаалаштарга, досторго ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар.